Салам кыздар, мынакей мен өзүмдүн ушундай из гречневой лузги ортопедический подушкам жөнүндө айтып кетейин. Мен бул подушканы алганыма 2 жыл болду уже. Мен өзүм биринчи иштеп баштаганда 2018 иштеп баштагам, 2018-жылы алганмын. 2 жыл болду. Азыр 2020. Мына мен бир пар алганмын, бир жупа. Өкөн тең мен ушундай кылып иштеп койгонмун, сонун тыш менен. Бул өзү цвети ушундай коричневый, чиркен деп ойлобоңуздар. Мынакей. Бунун срок годности жок. Мисалы үчүн мына ушундай бир аз оорураак болот бул. Ичинде гречка. Сиз мисалы үчүн мындай башыңызды коюп жаткан болсоңуз, мына ушундай болот дагы. Сиз ушундай эле жатасыз. Обычно биз баягындай пух подушкаларды, пар балачтарды койгонубузда, ал мындай болуп бүктөлөт же башка болуп кетет да. Биз мына мисалы үчүн мындай башыңыз турса, мойнуңузга мына жерде өзү гречка калат. Анан бул ушунчалык сонун эс алдырат. Биздин баягы мойнубуз, биздин омурткабыз аябай неме болот да. Кандай десем, туура жатат, туура болуп жатат да. Ошондо эч кандай биздин мойнуларыбыз, баштарыбыз оорубайт. Эми бул жерде мындай замогу бар. Замокто ошо ичинде эмне бар экенин көрүп билиш үчүн ушундай замок кылып койгон. Мынакей. Ушундай, мынакей. Гречкалар бар. Bunun içinde эч кандай пух жок. Bunun içinde ушундай гречканын тазаланган кабыгы бар. Бул биздин мына микро массаж жасап турат. Анан ден соолукка эң пайдалуу нерселердин бири. Гречка өзү билесиздер, Анан өзү китайская медицинада бар экен. Дагы ошондой бир лечение кылуунун бир түрү адамды полный, мисалы үчүн ушундай чоң коврикке гречканы төгүп, анан адамды бүт денесин ошол бойдон жаткырып лечение кылат экен да. Бул биздин башыбызды ушундай күнүгө коюлуп турса, эң сонун бизге пайдасын тийгизет. Коңурук тарткандарга жакшы, уктап турганда башы ооругандарга жакшы, башы баягындай хронический ооруп калат го, ошолорго дагы жакшы.